Бул жерге 15-iyun 2020-жылы чакырылып келгенбиз СМРге. Мен Чүй областынын Москва райондук военкоматына чакырылып келгем. Бул жерге келгениме сыймыктанам. Бул жерде күн тартиби жана күнүмдүк тартип, кызматкердин өзүнүн негизги тартиби, аскердик кызматтын тартиби абдан жакшы. Ал ар кайсы адам, ар бир адамдын өздүгүнө жана өзүнүн чын ден соолугуна абдан пайдалуу нерсе. Бизде күнүмдүк тартип эртеменки 5:50-де подъем. Рота ошол тургандан баштап денени чыңдоо үчүн эшикке чыгып физзарядкалар кылды. Андан кийин өзүбүздүн жатаканабызды жыйноо. Саат 7-де өзүбүз ашканага барып тамактануу. Андан соң күн тартибине караштуу ар кандай көнүгүүлөр, ар кандай сабактар, курал-жаракты кантип колдонуу жана аны пайдалануу сабактарын өтүп жатабыз. Катардык саптык жүрүүнү, орустар айтат, один за всех за одного, все за одного деп, кыргыздар болсо баары бирөө үчүн, бардыгы бирөө үчүн. Ансыкандай берин улан жигиттерге айтмакчымын. Өзүмөн улуу, менден күчүү балдар бар. Баардыгы ошо бири-бирине тең карап, тең бир нерсени чогуу кылууга ынтымакка тартып келип. Ушул негизи кызмат ынтымакка тартат экен. Бияка келгенде жана сыртта жүргөндө бул эки башка сезим. Сыртта жүргөндө ичибизде баарыбыз билебиз, немени коргоо, ушул ата мекенди коргоо сезими бар, бирок аны кантип өзүктөштүрөбүз, аны бул жакка келип гана үйрөнөбүз. Мылтык кармап, кантип түз кармаш керек, кантип атыш керек, мылтыкты кантип чачып, кантип оңдоп, кантип сүрүп, тазалап, ата мекенди коргоо сезими ушул жерге келгенде бизге күчөйт. Жаш муундарды чакырып келет элем, армияга келишсин депчи. Себеби сыртта жүрө беребиз, сүйлөп, сөз түрүндөчү. На самом деле келип биякта жазап кылганды ушул жактан үйрөнөбүз. Биздин капитандар боюнча алар аябай квалификациясы күчтүү экен. Бизге көп нерсе үйрөтүп атат. Ата мекенди коргоо, кайсыл функцияларды колдонгондо, эмне кылганда ата мекенди коргой алабыз, ошолорду үйрөтүп кетип атат. Жана сырткы ички тартипти айтып кетти. Сырт жакта жүргөндө свободныйбыз баарыбыз. Бияка келгенде аябай тартип күчтүү. Ошол сыртта жүрүп, жанагы жаман привычкаларды бияка келип таштаган жигиттерди көрүп атам. Мисалы үчүн арак ичип, тамак жеп, свободно жүргөндө бияка келип аларды таштап, уже бир жума болдук келгенибизге СМР боюнча. Уже алар чекпей, ден соолугун чындашып атат, күндөн күнгө чындашып атат.